Венера Бөлөкбаева, Энике, Аңгеме. Анда башка жерде эмгектенчүмүн. Жетекчим алыскы бир районго 12 күнгө жөнөттү. Ортодо эс алуучу 3 күндү кошуп эсептегенде 15 күн, жарым ай болуп калат. Колума 2 таңылчак карматты. Ичиндеги баракчаларда бакыйган бир кишинин сүрөтү жана өмүр баяны. Эң аягында депутат болсоң, тегиндем, мынтем деген убадалары жазылган. Ал баракчаларды 12 күндүн ичинде район борборундагы ар бир үйгө кирип таратышым керек. Таратып эле койбой, келечектеги депутат болчу кишини мактап, жактап, шашылбай, эрикпей баарын түшүндүрүшүм керек экен. Район жактагылар менен алдын ала сүйлөшүп, таратуу убакыты да белгилениптир. Эртең мененки саат 9-дан баштап, кечки саат 5-ке чейин. Кадимки жумуш күнүндөй. Жергиликтүү шайлоо комиссиясын башкарган жигит мени тосуп алып, мейманканага жайгаштырбай эле ким бирөөнүкүнө ээрчитип жөнөдү. Жолу катар сүйлөшкөн сөзүбүз аткаруучу ишибизге байланыштуу болду. Жайык өзөн аркылуу өтүп, дөңсөдө курулган аз сандагы үйлөрдүн бирине ээрчитип барды. Бир үйдүн дарбазасынын коңгуроосун баскандай эле бизди күтүп турган сеп, жашы 70-тен ашкандай көрүнгөн, бирок турпаты кой койгон аял заты ачты. Жакшынакай көз карашынан, жаштыгынан калган сулуулукту көрдүм. Мени ээрчитип барган замандашым аны менен саламга келбей эле же «Энике» деп кайрылганын ичинде саламында жатса керек. «Энике, айтып аткан кызыбыз келди. Бош убактында сизге эрмек болот. Бирге басып, бир айылчылайсыздарбы, өзүңүздөр билесиздер. Мына, колуңузга тапшырдым. Сизди болсо Кудайга тапшырдым», деп көтөрүшүп келген буюмдарымды ыңгайлуу жерге коюп, биз менен коштошуп эле кетип калды. «Ай, карасаң кызым, каарып баратыптырмын. Наануз тийип кет дебей калган турбаймынбы? Ай, бурулуп кеткенден кийин айтышым уят», деп мен жан көрүшкөн Энике аял заты сөмөйлөр менен эки жак этин чийип уяла түштү. «Мейли эми, жүрө кой мейманым, кире кой», деп үйүнө кубана жол баштады. Алпийим жандын короосундагы ити да алпийим болот окшойт. Мага карап, үргөндүн ордуна узун куйругу менен жердин чаңын чыгара чаап, шыйпаңдап коет. Жеткирип келген жигиттин «Энике» деп кайрылганы жагымдуу угулганынан мен да эникелеп алдым. Теги жигит тааныштырбай кетип калды. Өзүбүз тааныштык. Дароо эле уктоочу бөлмөсүнө, өзүнүн жанына мени жайгаштырды. Кийимдеримди салганга тыпыйган сандыгын бошотуп берди. Бүктөлүп турган аппак шешектеринен алып, кечинде жатарыма да төшөк салып даярдап койду. Анан сыртка ээрчитип чыгып, район борбору болгон айылдын жалпы көрүнүшүн көргөздү. Үйлөр, мектеп, балдар бакчасы. Дөңсөдөн айыл ого бетер кооз көрүнөт экен. Ичимден кымыңдап сүйүндүм. Шайлоонун шылтоосу менен айылдын ар бир үйүнө кирип чыгат экенмин. Андан соң колубузду жуугандан кийин конок күтүүчү үйүнө киргизди. Ал үйүндө мени таттуу, даамдуу ырыскылар күтүп турган экен. Абышкасы, бала чакасы жөнүндө сурап алып, ыңгайсыз абалга кептелдим. Энике 17 жашында арыздашып жүргөн калыс аттуу жигитке турмушка чыгыптыр. Чогуу жашай башташканына 1 ай толо электе улуу ата мекендик согуш башталып, жолдошу мекенди коргоого аттанып кетиптир. Апаат согушту элибиз жеңиш менен аяктаганына жарым кылымдан да ашып кетти. Бирок Энике үчүн калысы согушка кеткен бойдон келе элек экен. Өзүн болсо ошондогу 17 жаштагы келиндей сезгени баскан турганынан билинип турат. Жаш кездеги кылыгы, кыймыл аракетинде сакталып калган. Канчалаган жылдардан бери жолдошум келет деп күткөнүнөн улам ойлонуп калдым. Ишеничтен, сүйүүдөн дагы үмүттүн өмүрү узак болот окшойт. Эртең менен дайыма тапшырылган ишимди аткарууга кетем. Энике мени самоорго кайнатылган сүт кошулган чайы, май токочтору менен узатат. Кечинде өпкө жүрөгүн чаап, кагылып, согулуп тосуп алат. «Чунагым, келдиңби?»
деп кубана айткан жагымдуу сөзүн дайыма короосуна аттап киргенде угам. Кээде ысмыбызды атабай эркелетип чакыргандары мага да абдан жагат. Дайыма эле ысымымдын кайталана беришин каалабайм. Бала чагымдан мындай эркелетүүлөрдү угуп жүрүп көнүп калгам. Албай ата кара кызым десе, чоң энем эрмегим деп, таятам коёнум дечү. Эми болсо энекенин чунагым дегени кошулду. Чунагым дегенин маанисин анчалык түшүнбөйм. Улагым деп айткандай кабыл алам. Кечинде келгенинде бир дагы үй жумушун калтырбай бүтүрүп коет. Идиш аяктары жалтырата жуулуу, коро жайы шыпырылуу. Энекенин күйлү күчтүү деп айтууну каалабайм. Анткени бул сөз карлыкка баш койгондорго карата айтылат. Энеке шаттуу, демдүү. Демек, жаш эле. Ошон үчүн мени иш жасатпайт. Жасайын десем да колуман алып, өзү эле заматта бүтүрүп салат. Өтө назик кыймылдаганы менен шандагай. Ар күндүн мейлүүн кечи энеке экөөбүздүгү. Көгүм кирип, айлана тынчып баратса, биз шаңшып бараткан болобуз. Бакчасындагы бийик өскөн алчасынын алдында жайланышкан тапчанын үстүнө биздин ырларыбыз жаңырат. Созолонгон кайрыктарыбыз. Ырдаган ырларыбыздын эң алыскы угармандары кимдер, эмнелер экенин айта албайм. Эң жакынкы угармандарыбыз алча, ага жүрөнгөн тапчан, үйдү тегеректей суй салып өсүп турган теректери, жана эле тамак бышкан кемигеси, казаны жана шуулдап суу кайнаган самоор. Өмүр токтоп турат дейт. Дасturконду анан жыйнайын деп коюп ырдап баштайт. Үнүндө да жылаажындай болуп, жаштык кези сакталып калгандай. Менин үнүмдү салыштырсам, меники канаттуу карганыкындай. Анымды сезсем да сезбегенсип кошулуп обон созом. Энекенин ырдаган ырларынын баары махабат ырлары, жаштыгынын ырлары. Энекенин үйүндөгү ар бир күнүм майрам. Ар дайым маңдайы жарыла жаркылдап жүргөн энеке бир күнү кичүү абысыныкына барып, маанайы чөгүнгү келди. Сүт алып келүүчү идиши бош. Абысыны таңкы саандагы сүтүнөн берип турчу эле. Эгерде абысынын капа кылганы жөнүндө энеке сүйлөнсө, суротууга жарамакмын. Тарынууну, бирөөлөрдү жамандоону билбегени үчүн мага эч нерсе айткан жок. Айта да албайт эле. Бирок көңүлү ооруп калганы билинип турат. Эс дүйнөсү эңчерилгендей. Кеч кирип, ай чыкканча мурунку жаркылдап жүргөн абалына келген жок. Кантип көңүлүн көтөрүшүм керек? Жүзүндөгү жанып турган жылдызын жандырганга ичимден арга издей баштадым. Калп нерсени ойлоп таап, айта салайын десем, көкүрөк көөдөнү таза адамга сиңбейт дагы. Теребелди суз карап, самооруна суу куюп, алдына от жага баштаган. Көңүлүн көтөрүүчү сөз дилимден өзү эле чыкты. Энекенин маанайына жараша сөзүмдү салмактуу баштадым. Энеке, өткөн өмүрдүн баарын эле эстей албайм. Кыпындай элеси жок жылдарды деле жашап коюп турмун. Аз күнгө келсем да, эми эч качан сиз менен бирге жашаган күндөрдү унутпайм. Сизден уламго негедир ушул айыл мага бөтөнчө жакты. Билесизби, тигил ай сиздин үйүңүзгө жап-жакын тиет экен. Бир башкача. Же үйүңүз айга жакынбы? Чунагым-ей. Ай кандайча башкача экен? Деп бир мени, бир асманды карай, мурунку калыбына келип, жүзү нурдана кыткылыктап күлүп кирди. Карасаңыз, ай тигине, биз мына жап-жакын жанында турабыз. Чындык, бул энекенин үйүнө келген күнү эле кечинде ай неге мынча жакын деп аңырайып, асманды карап көпкө суктангам, таң калгам. Анан жыйынтык чыгаргам. Дөңсөөдөгү, тоодогу үйлөр айга жакын болоттур. Анын үстүнө адамгерчилиги бийик, жакшылыктан үмүтү үзүлбөгөн, көкүрөгү таза, энекедей адамдардын жанында биз да бийиктеп, айга жакындап кетет окшойбуз. Менин айтканыма энеке укмуштуудай кубанды. Бул кубанычы менин да кубанычым эле. Андай учурларында ууртундагы уячалары да нарыраак жагына кирип, көздөрү ого бетер сулуу болуп чыгаарын дайыма баамдачумун. Сенин багыңа айда чачырат тийип, сонун мезгилде келбедиңби? Эми дайыма келип тур бир энекем бар эле деп.
Мен дагы шаарда бир кызым бар эле деп, эми сени күтүп жашай баштайм. Алыстан мага көп деле адам каттабайт. Мени деле эне кылып ал. Туура, келин алганда, бала төрөлгөндө башыбызга баш кошулду деп сүйүнөбүз. Кыргыздар байыртыдан эле ар кандай кырдаал болуп калганда, башка бирөөнүн баласын да бала кылып, тууган кылып, башка эненин деле эне, башка атанын деле ата кылып бапистеп алышкан. Эң башкысы жүрөктү чектебей кенен коюш керек. Башыбыз бирикти деген сөз бекерден эл арасына сиңген эмес. Тагдыр турмушта кошот, бириктирет. Андай бириккен баштарды бөлүп сүйлөгөн, сындаган, сөз кылып эрмектеп өздөрүн бактылуу сезгендер да айланада өмүр сүрө беришет. Бирок эң адилет тараза бар, Кудай деген Кудай. Бул дүйнөдө тагдырымды өз колум менен жасадым дегендерди да көрдүм. Тебүз тараптын буйругу кошулбаган эч нерсе жок. Кебимди узартып ийиптирмин, ай жакын деп. Ай жөнүндө айтып жаттым беле? Ошондой ооба. Көбү жакын бул үйгө. Калысым эле алыс. Келбейт дей беришет. Ишенбейм. Ушунча жыл күтүргөндөн кийин Кудайым бизди сөзсүз жолуктурат. Ушунча жыл жашап, айдын үймө жакын экенин мен сезбептирмин. Тооба, сен айткандай, ай тигине, биз мына. Жанында турбайбызбы? Аз гана 3 жума эле жашаган күйөөсүн өмүр бою күтүп, 70 жашка жакындаган энекенин ай жарыгындагы, жанындагы мээримдүү, үмүттүү турпатына салыштырганда татынакай нерсени бул дүйнөдө таппай келем. Таба албайт да болушум керек. Сени күтүп жашай баштайм деп мага айткан сөзү өзүнчө элжиретет. Күйөөгө тийбеген же баласыз айылзатынын баары эле мээримсиз, таш боор, өзүмчүл болушат деп айтылган сөздөргө күбө болуп келатам. Мен бул пикирге эч качан кошулбас элем. Болгону аз эле күн жүргөнү менен жөнөкөй эле күнүмдүк тиричилигинде энеке мээримдүүлүктүн не бир сонун үлгүлөрүн көргөздү. Жетекчиме эми ыраазымын. Ага кайыш айтып, ыргылжың болуп жатып, энеке жашаган жерге араң бардым эле. Дагы мен дал өзүндөй сүрөттөп айта албай турам. Күйөөсүн өмүр бою күтүп, баласыз, түгөйсүз калган энекеге жанагыдай жаман сөздөрдү жакындатпайм. Бир жолу ишимди бүтүрүп келатып, анга кулап түштүм. Чыканагым кичине ачышкан. Келери менен сыйрылган терим үчүн эле кыймылдатпай жаткырып, таңып, жаныма тамагын көтөрүп келип жегизип, эртеңде байкабай түшүп кетпе, иниме айтып, аңды тегизетип келейин деп, караңгыга кайыл болуп сырткай чыгып кеткен. Энекени унутуп калууга акым жок. Ага турмушу окшошпогон, күйөөлүү, 8 балалуу аялзаттын көз алдында калган бир жолку мээримсиз мамилесин эстей берүүгө да акым жок эле. Бирок көңүлдөгү каратак өчпөйт экен. Мунар, Ширин, мен болуп ээн талаада куушуп ойноп жүргөнбүз. Кокустан жалпак таштын сыныгы Мунардын бутуна кирип кетип, кан токтобой ага баштады. Ширин Мунардын бутуна топурактарды ууштап келип сыйпады. Мен чөптөрдү үзүп келип үстүнө жаптым. Шырылдаган кан биздин аракетибизди тоотпостон ага берди. Ошол маалда Шириндин апасы келип, Мунардын бутун кайдыгер гана карап коюп, жардам бермек түгүл, эмне үчүн канап атканын сурап да койбостон кызын колунан жетелеп, ээрчитип кетип калган. Мен ал аялды эч качан кечирбейм. Көңүлүм да, акыл эсим да кечирбейт. Мунар экөөбүз эле калып калдык. Мунар ыйлай баштады. Бутундагы аккан канын токтото албаганым үчүн мен да ага кошулуп озондоп ыйлап кирдим. Андан 4-5 күн мурун балдардын Бачшикей журналынан Индия элинин балдарды коргоо министри Ромеша Чандра жөнүндө окуган элем. Сүрөтү да чыгыптыр. Бизди коргойт экен деп сулуу кишинин сүрөтүн көпкө кубана карагам. Ал инсан бизден алыс экенин, өз эл жеринин балдарын эле коргоорун ал мезгилде түшүнбөптүрмүн. Көзүнөн жаш буурчактап аккан Мунардын жанында туруп, алыс-алыс жакта
өз жолдору менен кетип жаткан карандардын арасынан бизди көздөй бурулуп Ромеша Чандра жетип келчүдө жалдырап жол карагам. Мунардын бутун өз колу менен айыктыраарына ишенгем. Тагдыр бөбөктөрдү деле курдаштарынан ажыратканын кейиштүү. Көк асманда көк боёк деп так секире ырдаган Мунар эле. Ошол каргашалуу күндүн эртеси эле көк боёктор жерге түшүп, бир бутунан кызыл боёк көп аккан Мунар курдашымды өздөрү жашаган тегерек чети жок чексиздикке, түбөлүккө алып кетип калышкан. Энеке экөөбүздүн ортобузда күлкү аралаганда окуялар болгон. 10 чакты үндүгү бар эле. Шаарга жөнөрүмө 5 манжа менен эле санай турган күн калган. Үндүктөр жумуртка туубай жеп кетсең болбойт беле. Тооктугуна караганда берекелүү, даамдуу дагы. Айылдагы тааныштардын үндүктөрү бар. Бүт эле ургаачы. Эркек үндүк жакын арада буу коңшум аксакалдыкында эле бар. Анысы да тооктордун арасында. Эч жакка чыгарбайт. Коргурга зээним кейит. Кээде койруктарын жайкалтып, жайып алып, укмуштуудай азалуу куркулдайт дейсиң. Адам эле эмес, айбан да жанында турууга чыдабайт. Деп кабагы сәл-сәл жыйрылды. Сиздин ургаачы үндүктөрүңүзгө кошуп койбойбу? Дедим. Дурус иш кылмак. Жаны бейичте болгур. Байбичеси Пери тирүү болгондо өз эле түшүнүп киргизип бермек. Аксакалдан деле сурай бербейсизби? Бир жол сурагам. Бербей койду энеке. Өтө тамашакөй жаанда кайра мага сөз ыргытат. Кандай мааниде энеке? Деп таң калдым. Тентек десе, жеңе, кокустан өзүңүзгө короз керек болуп жаткан жокпу? Дейт. Тамашасынын аягына чыкканча эле чыдабай, жылып жөнөгөм. Кирерге жер таппай жаман болбодумбу? Калысымдын аталаш инилеринен тең курдуубуз. 50 жылдан бери жеңекелеп, мени менен икай айтышып, азилдешкиси келет. Азилин түшүнбөгөн аңкоо болмуш этип кутулам. Үндүгүн азыр мен барып сурап келип берейинби? Дедим. Тим эле кое туралы. Биринчиден мейманымсың, экинчиден кызындай, керек болсо небересиндейсиң. Жалгыз үндүгүн бербей койсо, же сени да тамашага чалам деп ашыкча сөзү чыгып кетсе, назарың сынып түшпөсүн. Күчөлөрдүн жаңылыштыгын улуулар кечирип коюшат. Курчтук кылып ийди, жаза басып алды, жашта жымсалдабай айтып салды деп улуулардын жаңылыштыгын кечүүлөр кечириши кыйын. Кандай сөз менен алыстык кечиришет? Сурабай эле коелу үндүгүн. Өзүң айткандай, айга жакын үйдөн бейгам кетип, бейгам келип жүр. Жалгыз бой турмуш, согуш башталгандагы жаштыгымдан азыркы карылыгыма чейин жандап жүрөт. Сен да чунагы жаштайыңдан эле жалгыз калган турбайсыңбы? Жалгыз бой жандар ар кандай абалга кептелишет. Муштумдай булуттун көлөкөсүнөн эле үшүп, кээде суунун шалдыраганы да шылдыңдап жаткандай туюлат. Сиз жалаң ургаачы үндүктөрдү калтырып, эркектерин жок кылып койгонсузбу? Деп энекени темабызга бурдум. Былтыр эле балапан кездеринде сатып алгам. Андайында билинбейт экен. Чөбүрөшү баары эле сүйкүмдүү. Тооктордуку билинип турат. Короз боло турган жөжөлөрүнүн муйтуйган чымчым куйругу болот деп билер аман болдум. Элес албаптырмын. Мурдараак эле айылды түрөө кыдырып таап келип, үндүктөрүмө кошуп койгондо, эмдигиче кең кесири жумуртка жеп кетмек экенсиң. Эч нерсе эмес энеке. Мындан ары ушундай мүмкүнчүлүк болуп калса эле, сизди көздөй сызып жөнөйм. Ага чейин жумурткалашат да. Мүмкүнчүлүктү күтүп жүрөсүңбү? Жума күнү эле кечинде баса берсең, ишемби күнү тигил дарыянын жээгинде сейилдеп басабыз. Үйгө келип алып ырдайбыз. Туугандарымдыкына кыдыртам. Жекшембиде чоң жолдун жээгинен эле өзүм узатып коюп турам. Кандай машина болсо да токтойт. Байкуш кемпир тосуп турат деп. Баса, бүгүн тигил мектептин жанындагы кайнимдин аялы өзгөчө кубанты. Шаардык кызыңыз кетер күнү аялдамага саат канчада бараарын мага акырын айтып коюңуз. Нукура айгылдын азыктары менен узатышайын. Билдирбеңиз, сюрприз да болот, дейт. Жакшы нерсени эмнеге билдирбейм? Мага көргөздү.
сага деп сүзмө куюп коюптур, каймак чогултуп атыптыр, дагы бирдемкелери бар го. Ай, сюрприз деген эмнеси? Билдирбеңиз дегени ошол да. Энеке, күтүлбөстөн белек берүү же белек алууну сюрприз деп коюшат. Ал эже жанагы сүзмө каймактарын колума алып келип, караматканга чейин анын узатышаары, мага эмне берери жөнүндө укпашым, билбешим керек эле да, деп шыкылдап, күлкүмдү көпкө токтото албай күлдүм. Ай, шерменде болгон турбаймынбы? Эми барып Сакенге айтып келейин, сюрпризиңди билбей айтып алыптырмын деп. Эч нерсе болбойт энеке, убара тартып барбай эле коюңуз. Ага таарынбаса деле керек, дедим. Таарынбайт дечи, туура эмес иш кылдым да. Барып кечирим сурашым керек. Бат эле келип калам. Энеке кайнесиникине болбой атып кетип калды. Барган келгени менен бир топ эле алыспасат. Мен жалгыз калып калдым. Бир маалда эле биз сөз кылып алган энекенин эр табылбаган үндүктөрү чурулдашып киришти. Кымгуут кыйсыпыр салып жатышкандай. Шашыла сыртка чыктым. Теги ирегелеш жашаган аксакалдын жалгыз эркек үндүгү эркиндикке чыгып алып, энекенин ургачы үндүктөрүнүн арасында кып-кызыл мурдун салаңдата, ылдый түшүрүп, канаттарын жая, каалашынча кербезденип жаткан кез экен. Ортодо бөлүп турган темир тосмону ашып, учуп түшсө керек. Энеке зээнингейип айткандай коргор. Жалаң тооктордун арасынан жадаганда, энеке келери менен сүйүнчүлөдүм. Энеке, сизге сонун жаңылык айтайынбы? Айт, өмүрүң узун болгор. Үндүктөрүңүз эми тынбай тууп баштайт. Тууп баштайт? Кантип? Тууп баштайт. Аксакалдын үндүгү тосмодон ашып өтүп, сиздин үндүктөрүңдүн бирин калтырбай зордуктап жатат. Жүрүңүз көргөзөм. Ай, чунагым, айынтип айтпайт. Көп нерсени элебеген, байкабаган мүнөзүң бар үчүн чунагым дейм да. Ай, чунагым дейм. Мени кармап жүлөнүп алып, бүт денеси менен сүлкүлдөп, көпкө күлдү. Андан мурун мен да ушантип күлгөм. Сюрпризди сюрприз кылбай койгон энекеге. Күйөөлөдү дешим керекпи, энеке? Жоолугунун байланган учу менен күлкүдөн аккан көзүнүн жашын арчып бүтүп, жай сүйлөдү акырын гана. Кыргыздарда жаныбарларга, канаттууларга, адам баласына тиешелүү өзүнчө айтылар сөздөр бар. Ай арман, биздин муун кандай гана нарктуу, таттуу сөздөрдү аталардын сөөгү менен кошо жерге тапшыргансып унутту. Кийинкилер андан бетер. Эми силердин муун бир кем дүйнө, баалуу сөздөрүбүз басаңдап, көмүлүп эле бараткандай. Казылып чыгып, калыбына келер. Кандан канга, жандан жанга өтүп жашаган тилибиздин байыртадан эле касиеттүү экенине таазим этип жүр. Бир эле маанидеги түшүнүктүү, кайрымдуу, боорукер, мээримдүү деген жанга жагымдуу сөздөр менен билдирет кыргыз. Мисалы да. Энеке, ак чөп башта. Айтсаңыз анда, зордуктады дебегенде эмне дешим керек, дедим. Күлкүсү өчө элек жүзү менен мени жалт карап алып, бир нерсесин жоголтконсуп, кайпылактап. Апей, ботом, сени күнөөлөп коем, таппай калбадымбы? Не дейт эле? Алжый баштаганбы? Азырынча коңшу аксакалдын үндүгү энекемдин үндүктөрүн кууду деп тура койчу. Аңгеменин аягы.